Саламатсыздарбы? Биздин көпчүлүк бөлмө гүлдөрүнүн арасында ушул сиздер көрүп турган нематантус гүлү дагы көп кездешет. Бул гүлдү негизи жалбырагына, гүлдөрүнө карап бул гүлдү биз золотая рыбка деп атап келебиз. Бул гүлдөрүбүз дагы көпчүлүк гүлдөрдөй эле жарыкты жакшы көрөт, жарык жерде жакшы өсөт. Ошондой эле сууну дагы биз бул гүлдөрдүн топурагы кургап баштаганда, үстүңкү катмары кургап баштаганда бул гүлдөргө суу берип турабыз. Бул гүлдөргө дагы форма берип турсак, булар жыш болуп өсөт, абдан бийик болбойт, компактный болуп, жыш болуп өсүп берет. Жайкысын бул гүлдөрдүн жалбырагына бат-баттан суу чачып турганды жактырат. Кышкысын болсо суу чачканды бир аз азайтабыз. Жаз-жай айларынан баштап бул гүлдөрүбүзгө дагы 15-20 күндө бирден комплексный минеральный удобрениялардан берип турабыз. Ал удобренияларды дагы инструкциясына карап туруп бул гүлдөрдү сугарып турабыз. Кышкысын болсо бул гүлдөрүбүзгө эч нерсе бербейбиз. Горшогу дагы бул гүлдөрүбүздүн абдан чоң болбош керек. Топурагы дагы жеңил болуш керек. Жеңил топурактан бир аз кычкыл грунттан топурактан кошуп бул гүлдөрүбүздү горшогун которуп отургузуп алсак болот. Горшогун которгондо дагы бул гүлдөрүбүздүн эски горшогу кандай болсо, ошондон бир аз эле чоңураак, 1-2 сантиметрге чоңураак горшокко отургузабыз. Сууну бергенде дагы бул гүлдөргө өлчөмү менен берип турушубуз керек. Сууну дагы абдан азыраак берип, бул гүлдүн топурагын көп убакытка чейин кургатып жиберген болсок, бул гүлдөрүбүздүн жалбырактары түшүп баштайт. Ошондой эле бул гүлдөр гүлдөбөй атса, булардын ордун которуп, жарыгыраак, жарык көбүрөөк тийген жерге коюшубуз керек. Бирок байкашыбыз керек, тик тийген күндөн алысыраак, кыйгачыраак жерге туруш керек. Гүлдөп баштайт, булар жаздан баштап күзгө чейин гүлдөшөт. Гүлдөп бүткөндөн кийин дагы бул гүлдөрдүн сабактарын баарын кесип, форма берип коебуз. Кышкысын золотая рыбка гүлүбүздү салкыныраак терезеде өстүрсөк болот. Эгер абдан эле жылуу жерде өсүп калса, бул гүлдөрүбүздүн сабактары узарып, жазында гүлдөбөй калат. Ошондуктан жазында дагы бул гүлдөрдү кайра кескенге туура келип калат. Ошондуктан кышкысын бул гүлдөрүбүздү комнатабыздын салкыныраак жеринде өстүргөнүбүз жакшы. Бул гүлүбүздү дагы көбөйтүү жолу баардык эле гүлдөрдүкүндөй чырынок кылып, бул гүлдүн сабагынан кесип алып, өстүрүп көбөйтүп алсак болот. Ошондой эле бул гүлүбүз гүлдөп бүткөндөн кийин урук байлайт, ошол уругунан дагы өстүрүп алсак болот. Бул гүлдөргө жакшы кам көрүп, жакшы суусун убагында берип, ар кандай удобрениялардан берип, көңүл бурбасак, бул гүлдөрүбүз дагы ар кандай ооруларга чалдыгат. Гүлүбүздүн жалбырагы күрөң точкалар түшүп баштаса, бул гүлүбүзгө берген суубуз муздак болуп калган болот. Муздак суу куюлса, жалбырактар ошондой күрөң болуп точкалар түшүп калат. Жалбырактары жашыл болуп эле булардыгы күбүлүп түшүп атса, анда бул гүлүбүздүн турган жери муздак болот. Ошондуктан бул гүлүбүзгө дагы жылуураак жерге которуп, көңүл бурушубуз керек. Жалбырактары саргарып баштаса, бул гүлүбүзгө нымдуулук жетишпей аткан болот, аба кургак болгон болот. Ошол кезде дагы булардын жалбырактары саргарып баштайт. Абдан көп нымдуу болуп кетсе дагы бул гүлүбүзгө зыянкечтер түшөт. Трипсы түшөт, тиля түшөт, паутинный клеш түшөт. Ошол убактарда биз фитоверм, актелик, актара, биотлин же фуфанон менен бул гүлдөрүбүздү инструкциясына карап, жалбырактарына чачып, баарын дарылап айыктырып алсак болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.